Бизде быйыл алма арзан болуп, сата албай атабыз эки жакка алып чыкканга. Анан ушу сатайлы десек, биздин посттон 5 жашыктан ашыкчаны өткөзбөйт. Анан Баткенге алып барайын десең, справка анан ашыкчасыны алып барганга жол киремин дагы актабай калышат. Ошол эми бардыгыбызда алма турат азыр быйыл арзан болупчу. Ошону сата албай турабыз. 2 тонна, 2,5 тоннадан алмалар бар да, барларда. Өзбекстанга сата албайбыз же Кыргызстанга сата албайбыз. Кыргызстанга сатсак ошо 5 коробкадан ашыкча өткөзбөйт. Быйыл алмабыз жакшы болду, көп алма калган, алманы сатышка эч жагы жок. Мана мамлекет өзү Өзбекстанга уруксат бербей атат. 2-3 коробка гана берет да бизде. Биз энди муну жашырып аткандан эме, постоянно эле мына Өзбекстанга сатканыбыз алдын келген өрүк, бардык нерсебизди, малыбызды азыр энди вообще жаап койду да, бул нерсе нөл. 2-3 коробканы алып барабыз, анан өтүкчү маңдайда Тул деген базар бар, тиричиликке сатып келебиз. Ал мана азыр бөжөйдө алмалар жалган айтпасам 70% алма турат. Карда эч ким жок. Кыргызстандан алып келип бир алайын деген кардар жок. Жолдон коркушаттар да энди бардыгы. Мана бияка азыр мисалы үчүн билбейм, ана жолдон жүрүп көрөсүздөр жок. Буга биринчи келген адам экинчи келишке коркот.